Президенттикке талапкерлигин койгондордун саны толук такталгандан кийин коомчулукта алардын сапаты жөнүндө суроо кабыргасынан коюлду. Анткени тизмени карап көрсөңүз, жашы карысы, ырчы чоорчусу деле жада калса жумушу барын дагы, жогун дагы кезиктире аласыз. Эң кызыгы алардын басымдуу бөлүгү жумушсуздар. Бул көрүнүшкө айрым социалдык түйүндүн колдонуучулары кажырданып жатса, кээ бирлери ажоо болгусу келгендерди шакаба калып сындап бүтпөй жатышат. Президенттикке талапкерлигин койгондордун тизмегин көрүп, ажоолордун улут экенбиз деп ойлоп койдум. Жол салганды билбейбиз, заводдорду курганды билбейбиз. А бирок мамлекетти башкара турган күч ар бир кыргызда бар экен. Тизмекте ким гана жок? Акматы да жүрөт, Ташматы да жүрөт. Элестеткиле, бир тойканада. Ал эми сиздердин назарыңыздарда Кыргыз Республикасынын президенттигине талапкер шоу-бизнестин жылдызы Баланчаев түкүнчү. Эгерде Кыргызстандын тойканаларында болбосо мейли, ал эми казак туугандардын тойлоруна барып ушинтип чыкса, Кыргыздын эле шермендилиги деп ойлойм. Эмне үчүн баары президент болгусу келет? Чындап эле мамлекет башкаргысы келеби же жөн эле кызыгып коюп жатышабы? Алардын ички туюму чын эле өздөрүн татыктуу деп көрсөтөбү? Индия киносун көрсөң сүйгүң келип, Брюссельни көрсөң мушташың келе берет го. Президентке койгондорду көрүп талапкерлигиңди койгуң келип кетет экен. Капырай. Биротоло 120га чыгаруу керек. 63 ас болуп калат. Чимкириктерге жетиш керек. Айрым блогерлер ажоолукка аттангандардын азил тамашага салып мыскылдаганга дагы жетишти. Эмне кыласың паспортто? Ой, элдин баары президенттикке талапкер болуп атышыптыр. Анан? Мен эле жок экенмин. Апей, Паспортун берсем, мен регистрация өтөйүн жактан. ал жака деген саясатты түшүнгөн, билимдүү кишилер керек да, жан. Сага эмне бар? Мен хотя бы гүлдүрүп турмун да. Гүлдүргүчтөр толтура ал жакта. Толтурабы? Ооба. Дүйнөдө улуу державалар саналган АКШ, Орусия жана Европа мамлекеттериндеги президенттик шайлоолор менен салыштыра келгенде 6 миллион калкы бар Кыргызстан талапкерлер боюнча биринчиликти бербей келет. Ал эми алардын дараметин эске алганда татыктуусу жокко эсе экендигин жарандык активисттер белгилейт. Айтымдарында өзүн президент катары көрсөткөндөрдүн дээрлик 90% маарага келбей турганын жакшы билгендер. Президенттикке мейлим катышат экен, баарысы бул укук берилген биздин баш мыйзамыбыз менен. Аны колдонгондур, бирок ошого шарты да жок. Карап көрсөкчү. Эми бул чын айтыш керек, жөн эле мындай айтканда өздөрүнүн балким тамаша үчүнбү, же өздөрүнүн атын чыгарыш үчүнбү ушундай чыкты. Эми арасында көрдүм, анча-мынча мисалы шоу бизнесинде эле өкүлдөр жүрөт. Эми алардыкы түшүнүктүү. Ал эми сахнада Кыргыз Республикасынын президенти талапкер деген үчүн эле булар эгер буга чейин 5000 сом алса, ар бир ыры үчүн, будан кийин балким 7000 сом алып калабыз деген ошондой балким максат менен чыгып атат да. Буга чейинки президенттик шайлоолорго талапкерлигин койгондордун тизмесине көз чаптырсак, албетте быйылкы жылы алардын саны азыраак. Маселен, 2011-жылы президент болом дегендердин катары 87-ге жеткен болсо, 2017-жылы 100гө таяган. Бирок мындан чочулоонун кажети жоктугун айрым саясат талдоочулар белгилейт. Тескерисинче, бул Кыргызстан демократиялуу мамлекет экенинен кабар берет дешет алар. Албетте бул жакшы. Анткени Кыргызстанда демократия алдыга чыгып кеткен мындай белгиси деп айтсак болот. Биз билебиз, азыркы учурда коом болсо өтө ыдыранып, кичинекей топтордон турат. Анан ар бир ушул кандидат өзүнүн бир кандайдыр топтун лидери катары келип, ошого катышып, мен татыктуумен деген ой менен келип катышып жатышат. Бир жагынан айтып жатышат, бул шерменде болуп атат Кыргызстан, бирок эгер салыштырсак, 2017-жылы 100 кандидат катышкан. Азыр бир аз азайып калыптыр, ошонсо да жакшы жак. Анан бизде айтышат, Кыргызстан болсо бай мамлекет эмес деп. Бирок карасак, Кыргызстан болсо лидерлерге бай мамлекет экен. Бул дагы жакшы белги деп эсептейбиз. Мындай көрүнүш элдин аң сезиминен, экинчиден президенттик тактынын бедели болуп көрбөгөндөй төмөнкү деңгээлге түшкөндүгүнөн кабар берет. Ошондуктан коомчулукка өзүн өзү таанытуу максаты башкы планга чыгып калгандыгын жарандык активист Руслан Ахматбек белгилейт. Алардын саны, жанагы талапкерлердин деңгээли, сапаты ал коомдун, биздеги өлкөдөгү окуялардын көрсөткүчү да. Ошондуктан буга таң калбоо керек. Эң маанилүү нерсе шайлоочу өзү чечип алат да, кимге кандай добуш берерин. Бул жерде биз бир нерсени эске алышыбыз керек. Президент деген улуттун лидери, улуттун символу. Ошону эске алганда ушунчалык баягы силер көрдүңөр, ал жерде саясатчылар дагы жүрөт, коомдук ишмерлер жүрөт, жумушу бар, жумушу жокто, жашы, карысы ар кандай баягы деңгээлдеги биздин мекендештерибиз. Бул жагынан алганда бизде ушул түшүнүк, улуттун лидери, ошол улуттун лидеринин жоопкерчилиги деген түшүнүк абдан түшүп кеткендигинин
көрсөткүчү да. Президенттик кызматтын беделин жогорулатуунун бир катар жолдорун эксперттер айтып келишет. Алар айткандай эң алгач эле элге таанылуу үчүн өзүн талапкер катары көрсөткөндөргө айып пул салынышы керек деп санашат. Сен эгер талапкер катары заявление бердиңби, бергенден кийин экинчи этапка эгер өтпөсөң, мисалы 30 000 добушту колду топтой албасаң, жана ошондой эле күрөөгө кое турган акчаларды топтой албасаң, анда сен чоң бир штраф төлөйсүң деген бир балким пунктту киргиш керек да. Ошондо ар кандай акмат, ташматка окшогондору балким мен ойлойм өзүнүн талапкерин койгондон кичине мындай айтканда ойлонуп калышат эле да. Азыр көчөдө кетип барат эле баардык талапкер болуп аткан, эми бул өтө туура эмес да. Эми Борбордук шайлоо комиссиясы ушул жылдын 31 октябрына бекиткен календардык планга ылайык мындан аркы аракеттер төмөнкүчө жүргүзүлмөкчү. 2020 жылдын 16 ноябрынан 3 декабрга чейин талапкерлер 30 000ден кем эмес шайлоочунун кол тамгасын чогултуп тапшырууга тийиш жана миллион сомдук күрөө төгүүсү керек. Чолпон Бешилен кызы, Калыс Сакибаев, Нью ТВ.